Эми сиздердин сурооңуздардын айланасындагы мындай интерпретация деп коебузбу, комментарий дейбизби, ошону баштасак. Адатта биринчи суроодо ооба көп инсандар айтышат, мен үчүн бул маселе же бул суроо ушундай кечирилгис деп айтышат да. А эмнеге кечирилгис десек, анын жообуна так ынанымдуу биз жооп бере албайбыз. Башкача айтканда, биз бул боюнча дагы терең ойлонушубуз керек экен да. Экинчи, жанагы сизден күнөө кеткен жок, анан сиз барып кечирим сурап аласызбы дегенде, биз курбуларыбызды бир 3 топко бөлсөк болот. Биринчиси чочуйт, эмнеге сурайт элем дейт да. Бул жоон топтор. Экинчи топтогу инсандар айтат, ал адам мага кандай адам? Менин чукул адаммынбы, же ал менен мен мамиле кылышым керекпи андан ары? Мен ошону карап анан кийин чечем дейт. Үчүнчүсү айтат, ооба, мен барып кечирим сурай алам дейт. Мынакей 3 башка көрдүңөрбү? 3 башка жагдай. Анан үчүнчү суроого келгенде мен жана сиздерге айткам, көбүнчөсү айтат да, ооба, бул кечиримдүүлүк укмуш жакшы касиет. Керек болсо инсанды инсан кылып турган касиет дегенге чейин жетишет да. Ошондо эмне болуп атат карагыла? Биз башында айттык, кечирбейбиз дедик. Экинчисинде кайсы бир учурда кечиребиз дедик. Үчүнчүсүнө келгенде баарыбыз айтып атабыз, жабыла. Эң жакшы касиеттер. Демек, биздин арабызда, ичибизде карама-каршылык кайнап атат да. Эми ушул жерден эң эле жөнөкөй нерсени алалы. Ооба, биз кандайдыр бир абалга туш келгенде эки нерсеге ээ болобуз. Өтө оор тиет бизге. Макул дегиле. Анан анын жыйынтыгы, анын таасири андан бетер оор болот. Баарыбыз эле башыбыздан өткөрүп жүрөбүз да. Эми силер ошондо бир нерсени ойлонушуңар керек экен. Ошо сизге так айтканда, таасир эткен адам азыр эмне кылып атат деп ойлоп көрүңүзчү. Ал мүмкүн азыр бийлеп аткан учурдур. Мүмкүн ал азыр эс алып отурат, абдан жакшы жагдайда. Маселе ошондо экен да. Сиз болсо ошол маселе кылып, ошол маселенин айланасында гана жүрөсүз. Жакынкы бир ай, 2 айда дейли, эң жок дегенде. Ошондуктан, урматтуу кесиптештерим, муну дагы терең ойлонуш керек экен. Ошондуктан 3-этапка өтөбүз. Жакшы туруңуздар, ийгилик.